4-чү, 5-чи, 6-чы чакырылыштарда тең калбай жогорку кеңештин депутаты аталгандардын бири Алтынбек Сулайманов. Ал 1972 жылы Ош облусунун Ноокат районунда туулган. Эмгек жолун 1989 жылы Ноокат районундагы Ленинизм колхозунда иштеп баштаган. Сулаймановдун багы 2007 жылы ачылган. Учурда Сулайманов 6-чы чакырылышта Бир Бол партиясынын депутаты. Алтынбек Сулайманов 2020 жылдагы шайлоодо депутаттык тактыдан кулагысы келбей төңдү. Анткени социалдык тармактын колдонуучулары шайлоого жакын пиарды катуу баштады деп сындап жатышат. Буга себеп ишкер Жалил Атамбаевдин журналист Ыдырыс Исаковго каршы доо арызы боюнча сүйлөшүп, арызды кайтартып алдым деген кабары түрткү болду. Пиарщик шайлоого жакын башталды. Элди кичине алдап туруш үчүн эле болгон шоу. Азаматсыңар. Кокой, токтот. Экөөбүздүн райондун кош былыктарыбыз чыгып калат деген да. Анын эмнеси Азамат? Депутат Алтынбек Сулаймановго мынтип пикир жаадырууга, кыйкырууга али чоңой элек болуп жүрбөңүздөр. Айтайын дегеним, буга чейин жөнөкөй жаранды эмес, болгондо дагы спикер Дастан Жумабековду мага кыйкырганга жашпаласыз. Сиздин үнүңүз мага жетпейт деп тилдеген жайы бар. Ал жогорку кеңештин жалпы жыйынында Асел Кодуранованы вице-спикерликтен алуу боюнча маселе каралып жатканда Жумабеков менен мына ушинтип кыйкырышып айтыша кеткен. Анысы эмне экен? Депутаттын жада калса спикер менен кошо вицелерин дагы ротация кылууга колу жеткидей. Идея көрсөтөбүз азыр. Көрсөтөбүз азыр. Бүгүн көрсөтөбүз азыр. Сизге, именно сизге. Сизге көрсөтөбүз азыр. Сиз түшүңүз дайым ушундай регламенттик бул жер. Кыйкырбаңыз, Дастан Атбек. Сиз мага кыйкыра турганга сиз али чоңой элексиз, али жаш баласыз азыр. Кечирип коюңуз. Сулайманов сага эмне болгон? Илгери жаңы саясатка келген кейпиң кандай эле? Эми өзүңдү Кудай сезип алыпсың го. Эки сөздү кошуп сүйлөй албачу элең го. Эми овчарка даярылдайсың. Бекер концерт көргүлө. Куудулдарга, артисттерге жумуш калбай калды. Мындай мажирөө алсыз, билимсиз парламентти биринчи жолу көрүп жатам. Бийликке келип алып, элдин алдында ушинтип кайым айтышып жатса, булар эмнени чечип кыйратат? Элдин маселесин чечип кыйратпаса дагы депутат Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору наамынын расмий ачылышында түр көрсөтүп кеткен экен. Ал боз үй алдында жайылган дасторкондо отурган видеосун кыргыз жери Сопсонун кыйласынан Ош сону деп өзүнүн Instagram баракчасына жүктөдү. Бул тасмадан соң эл өкүлдөрүнүн ушинтип эле кадырлуу конок болуп, сый көргөндөн башка кыйраткан ишин көргөн жокпуз деген сыяктуу талкуулар жайнап кетти. Туура айтасыз. Кыргыз жери Сопсонун, бирок депутаттар сонун иштесе, мындан да сонун болмок. Ишти дагы ушундай жеп жутсаңыздар башкача болмок, ошондо накта кадырлуу конок болмоксуз. Омерзительные люди. Силерге даже каргыш өтпөйт. Сырттан келген инвестиция менен кредиттерди 1 центине чейин койбой бөлүп аласыңар. А бирок депутат элди кыйнаган жатып ичерлер деп район акимдерди, облус губернаторларын эсептейт. Ал жогорку кеңештин өткөн жылкы жыйынында аким губернаторларды жоюу керектигин көтөрүп чыккан. Ал сунушу жарандардын колдоосуна татыган. Ошол эле учурда алгач 120 депутатты азайтып, анан калган кызматтарды ийретке келтирүү керек деген кептер көп. Премьер-министр түз иштесин, айыл өкмөттөр менен. Айыл өкмөттөрдү укрепленияга барайлы, кошуп туруп региондордо айыл өкмөттөр менен премьер-министр түз иштесин болду. Булар калган жатуу ишерлер эмне кереги бар? Айдаш керек булардын баарын, жоюш керек. Эң туура айтат аким, губернаторлордун кереги жок. Бизде жөнөкөй справка алыш үчүн акча сурашат. Бербесең иш бүтпөйт. Коррупцияга малынып бүткөнбүз. Бул митек клубтары элди кыйнайт, как всегда. Депутаттарды биринчи жоюш керек, анан кубиктерди. Ушулары жок эле эл өз окатын кылып жатышат. Депутаттар жебичерлерсиңер. Сен кайсы салымды кылып атасың, ичип алып мушташкандан башка? Сулаймановдун дагы таланты эстен чыга жаздаптыр. Ал партиядан партия алмаштыруу боюнча тажрыйбасы мыкты. Алгач Бакиевдин командасында Ак Жол партиясынан депутаттык багын ачкан. Андан соң Республика Ата Журт партиясында мандатка ээ болгон. Учурда Бир Болдун бир четин кармап турган учуру. А бирок көп жылдардан бери кызматын сактап, өлкөдөгү көйгөйлөрдү өтө жакшы билет делген Сулайманов орчундуу маселе чечпесе да, аны көтөрүп чыккан жагынан коомчулук жүрөктүү депутат деп билишет. Нуржамал Баргыбаева, Темирлан Эрнес уулу, 7 канал Ош.